Start almamız söz. 3, 4, 1, 2. Pluging aksiyasına katılışı üçün бұл жерде көнүгүүлөрдү жасаудабыз. Бул иш-чара Кыргыз-Түрк Манас университетинде уюштурулуп жатат. Иш-чарага биздин университеттин бүтүрүүчүлөрү, студенттер жана ошондой эле мугалимдер жамааты катышууда. Анда эмесе алга кеттик. Ошентип катышуучулар денелерин кызытып алган соң ишембиликке киришти. Бул ишембиликтин өзгөчөлүгү таштандыны жай баракат эмес, чуркап баратып чыйнашы керек. Акция Тыналиев көчөсүндөгү мечиттен башталып, Масалиев көчөсүндөгү окуу жайдын жаңы аркасына чейин созулду. Таза жашоо, ЗОЖ, здоровый образ жизни. Уюштуруучулардын айтымында плогингдин максаты ден соолукту чыңдоо менен бирге экологияга кам көрүү болуп саналат. Бул иш-чара негизинен студенттик иштер координаторлугу жана бүтүрүүчүлөр ассоциациясы тарабынан кандай десек сунушталып, бул проектти жаңыдан баштап алдык. Бүгүн Кудай буйрса ачылышын кылып жатабыз. Анан бул мусоркаларды болсо, таштандыларды болсо ар бир 200 метрден топтоп машиналар менен алып кетишет. Андан соң азыр балдарыбыздын баардыгы тил жакка кетишти. Эң сонун май айда баштадык. Кудай буйрса шаарыбыздын тазалыгына биз дагы кичине да болсо салымыбызды кошобуз деген ойдомун. Студенттерге мындай иш-чара абдан жакты. Ал эле эмес, чет өлкөлүк студенттер да бул ишембиликке катышканына кубанычта. Bu proje ilk önce İsviçre'de başladı ve diğer Avrupa ülkelerinde de yayıldı. Şimdi ilk defa Orta Asya'da Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde Ошол иш-чарада катышуучулардын бири мен абдан кубанычтамын. Бизде атмосфера сонун. Өзүңүздөр көргөндөй менин биринчи пакетим толуп, уже экинчи баштыгым башталды. Мага аябай жагып атат. Evet değerli izleyiciler, Orta Asya'nın kalbi Bişkek'te, Kırgızistan'da Türkiye Manas Üniversitesi'nde Pluging start aldı. Таза жашоо деген уран менен коштолгон ишембилик мындан ары жума сайын өткөрүлүп турат. Муну студенттик иштер башкармалыгынын мүдүрү Кыял Турдакунова билдирди. Бүгүнкү иш-чара абдан сонун өттү. Биз элестеткенден дагы абдан жакшы болду. Каалоочулардын саны болду. Анан өзгөчөлөнгөнү ар улуттан келген. Биздин университетибизде 14төн ашык өлкөдөн студенттер окуйт да. Ар улуттан келген студенттердин катышуусу дагы ушул коомубуздун, өлкөбүздүн, университетибиздин, шаарыбыздын таза болушуна алардын да чоң салымы болду деп эсептейм. Мындан кийин ар ишемби сайын университетибиздин студенттер жана бүтүрүүчүлөр тарабынан уюштурулуп жаткан бул иш-чара уланат. Университетибиз үчүн, анан өлкөбүз үчүн дагы пайдалуу болсун, чоң рахмат келип бергениңерге. Баарыңарга ийгиликтүү күн каалайм.